Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн көтө турган темабыз өлчөө бирдиктери SI units. SI бул эл аралык дегенди түшүндүрөт. Units деген бирдиктерди түшүндүрөт. Units бирдиктер. Quantity бул чоңдук. Буга мисалы үчүн length узундук бир чоңдук. Узундуктун бир өлчөө бирдиги бар. Ал unit метр менен өлчөйбүз бирдиги. Бул болсо символу m күчүк. Символу. Чоңдуктарга мисал катары дагы mass кирет. Масса дагы бир чоңдук. Заттын өлчөөчү бир чоңдуктары. Анын бирдиги болсо килограмм. Бул символу kg. Time вакыттын өлчөө бирдиги секунда. Символу s. Temperature температуранын өлчөө бирдиги Kelvin. Бул эл аралык системада символу чоң K. Amount of substance заттын сандык өлчөмү. Анын бирдиги болсо моль. Бул символу моль. Electric current токтун агымы. Өлчөө бирдиги ampere. Символу чоң A. Luminous intensity бул интенсивность света. Нурдун күчтүүлүгү десек болот. Бирдиги болсо өлчөө бирдиги candela. Символу ST. Бул химияда колдонулуучу негизги өлчөө чоңдуктар жана өлчөө бирдиктери. Эми биз дагы колдонуучу префикстер бар. Префикс. Анын сандык мааниси жана символдору. Мега 10-6 даражасына мега дейбиз. Символу чоң M. Кило 10-3 даражасы. Символу K. Десе 10-1 даражасы. Символу кичинекей D. Центе 10-2 даражасы. Символу кичинекей C. Милли 10-3 даражасы. Символу кичинекей M. Микро 10-6 даражасы. Символу mu. Нано 10-9 даражасы. Символу кичинекей n. Пико 10-12 даражасы. Символу кичинекей p. Бул негизги химияда колдонулуучу префикстер. Эми бирдиктерден derived units. Бул туунду бирдиктер. Бул метр менен метрдин көбөйтүүсүнөн ошол башка бирдиктерден жардам менен пайда болгон бирдиктер. Derived units туунду бирдиктер дедик. Quantity бул чоңдук дедик. Area бул аянт. Бирдиги болсо метр квадрат. Бул болсо метр көбөйтүлгөн метрден пайда болгон бир чоңдук. Volume көлөм. Бул дагы бир чоңдук. Бирдиги болсо метр куб. Бул дагы метр көбөйтүлгөн метр. Узундуктардын көбөйтүндүсү. Density тыгыздык. Бул болсо массанын көлөмгө болгон катышы. Бул бирдиги килограмм бөлүнгөн метр куб. Speed ылдамдык. Бул болсо узундуктун вакытка болгон катышы. Бирдиги болсо метр бөлүнгөн секунда. Acceleration бул болсо ылдамдануу. Ылдамдыктын вакытка болгон катышы. Бул бирдиги метр бөлүнгөн секунда квадрат. Force 3. Бул болсо бирдиги ньютон. Pressure басым. Бул болсо бирдиги болсо паскаль. Energy энергия. Бирдиги болсо joule. Булар жөнүндө кийин дагы кеңири сөз кылабыз. Азырынча бизге керектүү болгон нерселер ушулар. Эми
Ушуларга бир аз мисал иштесек. Префикстерди колдонуп мисал иштеп көрөлү. 8,2 көбөйтүлгөн 10-дун -6 даражасындагы метрди биз префикстерди колдонуп кандай кылып жазып көрсөк болот? Барабар 8,2 10-дун -6 даражасыга эмне дейтилик? Бул жакта 10-дун -6 даражасы микро мю, 8,2 микрометр десек болот. 0,00276 грамм. Барабар кандай кылып жазсак болот муну? 0,276 көбөйтүлгөн 10-дун -3 даражасы грамм. 10-дун -3 даражасына биз эмне дейтилик? Милли дейбиз, 10-дун -3 даражасы милли барабар 0,276 миллиграмм. Болбосо 276 көбөйтүлгөн 10-дун -6 даражасы десек болот муну. Грамм барабар 276 микрограмм деп жазсак болот. Ал мисал катары 8,41 көбөйтүлгөн 10-дун -9 даражасы метр десек. 10-дун -9 даражасы нано, барабар 8,41 көбөйтүлгөн нанометр. 10-дун -9 даражасы нано. Ушундай префикстер ушундай колдонулат. Бизди жазууда жеңилдетүү үчүн. Эми метр квадрат айланууларга бир аз мисал иштеп көрөлү. Биз билебиз 1 саат, англисчеси hour. An hour барабар 60 минутага, minutes барабар 3600 секундага барабар. Ал эми 1 метр 1 дециметр куб барабар 1 литрге. Ошол айланууларга бир мисал иштеп көрөлү. 5 метр секунд бул ылдамдык канча километр саат болот? Кандай кылып иштейбиз муну? Биз билебиз 1 километр канча метрге барабар? 1000 метрге барабар. 1000 метр. Ал эми 1 саат 1600 секундка барат. Эми 5 метр секунда дедик. Биз метрди жоготуу үчүн 1000 метрди эмне кылабыз? Өлчөктүн астына жазабыз. 1000 метр. 1000 метр эмне? 1 километр да. 1 километрди үстүнө жазабыз. Километр. Метрлар эмне болот? Кыскарып кетет. Эми секунданы кыскартуу үчүн бул жакта 3600 секунданы өлчөктүн үстүнө жазабыз. Эмне болот? Бул секунда менен секунда кыскарат. Астында бул 3600 секундда эмнеге барабар эле? 1 саатка барабар. Барабар. Ошондо эмне калды? Километр саат калды, Бул кыскарса 36-ны 5ке көбөйтсөк, азыр 36 көбөйтөбүз 5 барабар бөлөбүз 10. 10го бөлсөк 18 километр саат чыгат экен. 18 айлантуу жеңил эле.
Дагы мисал катары 8756 килограмм метр куб. Бул эмне? Тыгыздык. Канча грамм сантиметр куб болот? Болсо канча грамм миллилитр болот? Осуну айлантып көрөлү. 1 килограммда канча грамм бар? 1000 грамм бар. 1 метрде канча сантиметр бар? 100 сантиметр. Эми ушунун кубун ала турган болсок, 1 метрде канча сантиметр куб экенин келип чыгат. 1 метр куб барабар 100 көбөйтө 100, 100 көбөйтө 100, 3 жолу көбөйтүүгө деген барабар 10-дун 6 даражасы сантиметр куб. 8756 килограмм метр куб. Эми 1 метр кубта канча 1 миллион сантиметр куб бар экен. Демек, метр кубту жоготуу үчүн бөлчөктүн үстүнө жазабыз. 1 метр куб. Канчага барабар экени астына жазабыз, 10-дун 6 даражасында метр куб. Көбөйтөбүз. 1 килограмм. Килограммды жоюу үчүн 1 килограмм 1000 граммга барабар дедик. 1000'ди үстүнө жазабыз. 10-3 даражасы грамм. Килограммдар кыскарды, метр кубтар кыскарды. Эми эмне болду? Бул 10-3 даражасы менен бул кыскарса, бул жакта 1000 калат, 1000. Демек, 8756-ны 1000ге бөлүш керек. Барабар 8,756 грамм сантиметр куб. Биз билебиз, 1 сантиметр куб барабар 1 миллилитрге. Демек, 8756 грамм сантиметр куб барабар 8756 грамм миллилитрге барабар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө сак саламат болгула.